Assalamu alaikum, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Мен ушул кече жакында эле Жалал Абад облусуна караштуу азыр эми Манас шаарына карап калыптыр. Ал мезгилде Жалал Абад облусуна карайт экен эле мына ушул Сузак районунун Ынтымак деген айылычы, кийин ата эрдин негизинде Манас шаарына карап калыптыр. Бирок айыл дагы эле ошол Ынтымак деген айыл. Мына ошол жерден менин каналыма кат жазып Мирлан Кыдырмамбетов деген жигит кайрылган. Анын мага берген маалыматына караганда 2001 жылдан бери карай сатып алып, мисалы айыл өкмөттүн токтому менен анан үй салган үйүн мына ушул эртең бүрсүгүнү тагыраагы 25-26 июнь күндөрү буздурган. Анан ушул мен 4 балам менен көчөдө каламбы? Менин колумдагы документти мен чийип алган эмесмин го колум менен. Муну деле мамлекеттик органдар берген. Ошол мезгилде иштеп жүргөн, мага берген маалыматына караганда, ошол мезгилде иштеп жүргөн Тайкожо Гыязов деген кишинин мезгилинде алган элем. Бирок бир тууган инимики бул китеп боюнча алып барганда, документ боюнча алып барганда. Бирок мен ушул жерден үй салып, ушул күнгө чейин 4 баланы багып, турмуш тиричилигимди кылып келатам деп кат жазган. Эми ошону бул соттун чечимдери чыккан, башкалары чыккан дегендей баардык нерселер бүткөн. Демек азыр сот аткаруучулар келип, бир нече күндөн бери эскертүүлөрдү берип, кыскасы өзүңүн эсебиңен бузуп, ошол турак жайыңды бузуп чыгып кетишиң керек, болбосо биз мажбурбуз келип ушул техникалык атайын каражаттарыбыз менен келип үйүңүздү бузганга деп айткандан анан кат жазып келиптир. Анан буга чейин бул жаңылык эмес, себеп дегенде бул резонанс болуп кеткен. Себеп дегенде президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн элдер менен жолугушуусунда дагы мына ошол Мирлан Кыдырмамбетов деген мырза ошол эл алдында губернаторго дагы ушул маселесин айтып, кыскасы губернатор облустук прокуратурага дайындап, облустук прокуратура шаардык прокуратурага ишти өткөрүп берип, кыскасы мына ушундай аракеттер жүргөн экен. Бирок ошого карабай эртең бүрсүгүнү бузулуп кетсе дагы, кетпесе дагы коомчулукка менин өзүм чындыгымды жарыялап коюуну туура көрдүм деп кат жазган өзүнүн жеке арызынын негизинде. Мен азыр ошол окуянын чоо жайын сиздерге түшүндүрүп берем. Анын үчүн мен ошол Ынтымак айылына барып, ошол арыздануучу Мирлан Кыдырмамбетовдун үйүнө барып келдим. Андан маек алып келдим. Ассалому алейкум. Мирлан мырза, мынакей Швейга программасына атайын кат жазып, атайын кайрылып, ошо менин маселемде келип, жеринен болгондо дагы үйүмөн тартып кетчи деп суранып, мен да ушул сенин ушул каналың аркылуу, сенин программаң аркылуу коомчулукка өзүмдүн чындыгымды айтайын деп чечтиңиз эле да. Мына ошол чындык кандай, качан болгон, кантти, эми кандай кыласыз? Маселенин чоо жайын айтып бериңиз. Менин атым Кыдырмамбетов Мирлан. Ушу Ташбулак айыл өкмөтүндө жашайбыз. Анан Ташбулак айыл өкмөтүнө өзүбүз ушул мамлекетке бир айыл өкмөттөн бир жолу жашаганы документ берет да. Ошол документти айыл өкмөттөн алганбыз биз 2001-жылы. 2001-жылы алган документибизди 2001-жылы алган документибизди айыл өкмөт келип талашып эле ошол өзү берген документтин үстүнөн талашып башка бирөөгө документ кылып берди да. Ушу мен эми Кыргызстанда бир жолу жашаганды укугубуз бар эле. Ошол укугуман 2007-жылдан бери мени ажыратып келет да. 2007-жылдан бери барбаган эшигим, какпаган эшигим калбады да. Ошол мезгилде айыл өкмөт башчысы ким эле? Гиязов Тайкожо. Гиязов Тайкожо деген бул ушул Ташбулак айыл өкмөтүндө сатпаган жер калбады. Бар жокту сатты. Эки адам бир жерди эки адамга берген жерлери көп. Көп 100 гектарлар саткан жерлери бар да, бир эле немеде. Эмне деп коет, бир эле мындай жерде, аянтчада. Ошону негедир бир ушул мезгилге чейин, ушул 2007-жылдан бери мен ушул боюнча кызыктармын. Ушул Гиязов Тайкожону эч бир жоопко тартышпады да. Же ушу бизге окшогон чуркап жүргөн адамдардын ишин бүтүрүп коюшпады. Мисалы укук коргоо органдарычы ушинтип эле көчөдө жүрөбүз. Бирок Гиязов Тайкожо ошол бойдон дагы деле жүрөт. Азыр деле ушул Ташбулак айыл өкмөтүндө азыр деле иштеп атат. 2020-жылы депутат болуп алды. Булчу эми коррупционер адамды кантип кызматка алышты, мен ушунга таңмын да.
Murun korrupsiya kılgan adamga işenböçülük boluş керек эле да негизи. 2020-жылы бул депутат болуп келди. Неме айылдык кеңештин депутаты болуп келди. Азыр дагы ушул мезгилде мен кече губернаторго сүйлөдүм эле, губернаторго ушинтип арызымды айттым эле, ошол Таш булак айыл өкмөтүнүн жашоочулары азыр деле келип арызданып атат. Ушу Гияз Тайкожо мурункудай ушундай бир мыйзамсыз иштерди кылып атат. Сен айтканыңан жыйынтык барбы, эмне болду экен деп мага кайрылышты да кечеге сүйлөгөндө. Элге неме болдук да телевизордон чыктык. Мурун Таш булак айыл өкмөтүндө карайт элек, ошо Таш булак айыл өкмөтүнүн башчысы Гияз Тайкожо менин документальный кызыл китебимин үстүнө башка бирөөгө сатып берген. Ошону сатып бергендин туура деп соттор дагы ошентип атат. Кече прокуратурага жолуксам, урматтуу мэрге келип жолуксам, шаардын прокуратурасына жөнөттү эле, шаардын прокуратурасы айтат, Гияз Тайкожону биз актап койгонбуз дейт. Бизге окшогондордун жерин какшатып саткан адамды актап койдук деп ушинтип атышат. Урматтуу Тилек Кызмаевич, кече шаардын прокуроруна жолуктум мен айымга, эмне жерде отурат. Биз ишин кыскартып койгонбуз дейт. Менин документальный кызыл китебимин үстүнөн башка бирөөгө саткан. Гияз Тайкожо 100 гектарлап жерлерди сатканын мен аныктап берем. 2007-жылдан бери көчөдө жүрөм. Куту ушинтип эле каерге чоңдор келсе ошонго барып жүрөм. Урматтуу биздин губернатор, ушуну өзүңүз көзөмөлгө албасаңыз, прокуратура деле, укук коргоолор деле ошонун немесин колдоп атат, ошонун адвокаты болуп атат. Мына кече жакында жолуктум айымга. Гияз Тайкожо, Исаков Музафар. Мындай, сиздин азыр мына тапшырмаңызды барды мен мына облус прокурорунун өзүнө берем азыр. Сизди мына өзү кабыл алат жактан. Анан урматтуу Турусбек Отбек жазып коюпсаңыз. Мына бияктан болсо силерге соттун төрайымы баарын ар катан түшүндүрдү да. Жанагындай алган боюнча токтомаласарбы, жанагындай тиги экинчи китеп чыгып калдыбы, чыгып калар менен сразу барып алып административдик сотко бериш керек деп. Себеп дегенде ошол жактан мөөнөттүн баарын өткөзүүсүңөр, ошол жактан бүт соттон утуласыңар деп мына түшүндүрүп берип атат да. Жок, биз соттон берип атабыз. Азыр мына сиз эшикке чыгыңыз мына Турусбек Отбекчи, сиз ошону кабыл алып туруп карап чыккыла. Жерди неме деп коюп атат азыр ушу документальный жерлерди биз эскирип кеткен, дагы эмне деген ушунтолорду табып атышат эми. Бул эми документальный нерсени жокко чыгара алышпайт да азыркылар. Мисалы эртең бүрсүгүнү дагы чукула турган нерсе. Бул бир помидор эмес, апарып эзилип кетти, эскирип кетти деп төгүп кое турганчы. Бул документальный нерсе. Мына биз азыр ушу документтер менен жүрөбүз көчөдө. Бирок ушунун ишин эскирип кетти, ушул кишини карабай атат да. Мен эми 2007-жылдан бери ушинтип жүрөмүн. 2007-жылы булар келип талашып мени 7 күн дагы каматкан булар. Кичине өзлөрүнчө ызы чуу чыгарып анан ошол биз жерине барып жерин тартайын десек сөгүндү, андай мындай деле ал мезгилдеги сотторго ушу неме экен. Мен 7 күн каматкан бул киши. 7 сутка отуруп чыккам. Үйдө апам, жалгыз апам карайт элем. Нервден ооруйт апам, кичинеге укам бар эле. Ошолорду билип туруп мени каматып беришкен булар. Апам ошо 7 күн үйдө ушу жакшы тууган угуп келип ошолор карап отурушкан экен. Орукчан апамы орукчан экенин билип туруп ушу айыл өкмөтү эми жардам бериштин ордуна мисалы ушинтип балдарынын жерин башка бирөөгө сатып жүрөт да. Башка бирөөгө сатып берип ушундай бир неме кылды. Эми ушул ишти бир укук коргоо органдары караш керек да. Кайерлерге кайрылдыңыз мына ушул иш боюнчачы? Бул иш боюнча Сооронбай Жээнбековго жолукканмын, өзүнө жолукканмын. Сооронбай Жээнбеков ал мезгилде президент болуп турган мезгилде. Президент болуп турган мезгилинде Горбаницага келип калды. Горбаницаны көрөйүн деп келип калып, анан ушундай, ошондо да ушу бузам деп атышкан да. Анан үйүң бузган атат, ушуларды бир текшерип бериңчи десем, прокуратура чакырып, мына сенин документиң турат дейт андай мезгилдечи. Мына сенин кызыл китебиң ордунда турат экен деп кайра унчукпай калышкан. Анан кийин эле кайра 2020-жылы дагы келишти. 2020-жылы келип дагы бузабыз дешип, анан Садыр Нуркожоевичтин өзүнө дагы жолуккан өзү негизи. Биринчи Жалал Абадка келген, регион каналына маек бергенден кийин Садыр Нуркожоевичке жолугуп, Гияз Тайкожону тааныйсызбы десем мен тааныбайм деген.
негизи да анан камчыбек Ташиевге дагы жолугуп калгам ошол мезгилде. Ташиевге жолугуп калып, Гиязов Тайкожону тааныйсызбы? Камчыбек Ташиев десем, мен каяктан тааныйм, сен тааныйсың да деп эле неме кылып койгон. Эми бул кишини тааныйт да, мисалы Садыр Нуркожоевич тааныбаса дагы Камчыбек Ташиев тааныйт эле да негизи. Анан эмнегедир бул киши ушундай болуп келатат да. Бул Кече эми ошол президенттин өкүлүнүн жыйынында эмне дешти? президенттин өкүлүнүн жыйынында областтык прокурорго тайындады эле. Областтык прокурор шаардык прокурорго дайындады. Шаардык прокурор адвокат табып келди. Негизи ошол шаардык прокурорго ошол жыйындан мурун дагы кирдим эле да мен. Мээрге учурап, мурунку иштен алынган мээрге кирип, ошол мээр ошо шаардык прокурорго жиберди эле. Шаардын прокурору Гиязов Тайкожону биз актап койгонбуз. Гиязов Тайкожонун иши эскирип кеткен, андай мындай деп неме кылды эле. Анан мен президентке барып арызданам дедим анда. Силер бу жерде Жок, актап мейли, койгонсуңар. мисалы Гиязов Тайкожо дедиңизби? Тайкожо дегенде актап коюптур, бирок сиздин документиңиз дагы эле сүйлөйт да. Ооба, ушул документтер, Бул маселени кандай чечип беребиз деп сөз беришти. ушул документтер сүйлөйт эле. Ушул документтерди деле азыр ошондой эле эскирип кеткен. Силер убагында арызданган эмессиңер деп. Биз 2007-жылдан бери мен чындыгында көчөдө эле жүрөм, иш кылбай элечи. Ушу адвокатка барам, сотко барам, прокуратурага барам. Бирок эч бири карагысы келбейт да, кыскасы. Карагысы келбей эле ушу кылчаңдап кача беришет. Бул ушул жерди мисалы ушул жерден чек алып, ушул айыл өкмөттүн токтомунун негизинде чек алып, документтештирип жашагандан бери алды сатты иштер болгон эмеспи эч кимге мисалы үчүн? Жок, андай Бир эле ошол үй алдыңыз, документтештирдиңиз, ушул күнгө чейин жашап атасыз. Ушул күнгө чейин жашап атам. Бул жерди башка бирөө буга чейин сизге чейин алган эмеспи экен? Жок, мага чейин алынган эмес. Себеби мен 2001-жылы алгам, алар 2010 алган. Алар 10 жылдан кийин алышкан. Ким каякта алышкан? Ушу мен документтин үстүнөн документ кылып берген да, Гиязов Тайкожо берген да. Кимге бериптир ошондо? Раятхан деген эжеге, Раятхан дейт, анан Жамила хан дейт, ушу экөөнө. 10 жылдан кийин. 10 жылдан кийин. Анан ошол эжелерди 20-жылы чакырган прокуратурага, арызданганыбызда прокуратура чакырып, өзү мыйзамда 5 жыл жашаш керек экен ушул айыл өкмөттө. Бирөө кызыл китеп кылыш үчүн. Ошол 5 жыл жашаган эмесеге сиз кандай кылып алгансыз десе, мен госрегистрде отурсам эле менин паспортумду сурап, ушундай документ кылып алышкан окшогойт деп билбейт экен ал өзү. Кайра алган киши өзү билбейт документ тештирилген жерин. Ошентер деген, ошо прокуратура айткан да. Ошондо Мирлан мырза, ошондо ушул сиздин жашап аткан ушул бейпил турмушуңуздагы жашап аткан турак жайыңыздын үстүнөн башка бирөөгө документ жасап койду деп атасызбы ошондо? Ооба, башка бирөөгө документ жасап койгон. Анан бу Муну анан качан билип калдыңыз? Кантип билип калдыңыз? Сиз жашап атасыз. Күндөрдүн бир күндөрүндө эмне болду? Шарт эле биз сатып алганбыз, бул жерди документ кылып алганбыз деп келип калышты. 1,5 келди. Ким келди? Баягы Рая дегендер келдиби? Биринчи неме деген дагы келген, Козиева Халипа деген келген. Анан ошол кийин Жамила хандарды көрбөдүм го, бирок башка бир өкүлдөр келди. Алар да документтерин көтөрүп келдиби? Документтерин көтөрүп келишти, ооба. Сизге көрсөттү. Анан сиз да документтериңизди көтөрүп чыктыңыз. Ооба, азыр деле документтерин көтөрүп жүрүшөт. Башка бирөөгө сатып жүргөн ал эжечи. Ушул жердиби? Ооба, бул мындай болот да, госрегистрда иштеген юрист Алай деген бала, Акматов Алай деген бала, ошол юрист бала ошол эки документти алып, ошол эжелердин документин алып, анан азыркы талашып аткан адам келди эле, сен кандай кылып алгансың бу жерди десем, ошо Алай менден 300 миң карыз болуп, 300 миң эле карыз болгон экен. Ошол 300 миңге ушул эки документти берип кой деди. Анан сен ойлонбойсуңбу, 300 миңге сага эки документ береби бирөө десем, мен алдым да дейт. Анда сага ушу фальшивый документти берген да, сен эмнеге аны 300 миңге азыр эч ким чек бербейт азыр десем, мен алдым да деп ушинтип ушундай эле иштер болуп атат. Ошол Алай деген бала кызмат абалынан пайдаланып, юрист бала, госрегистрдин юристи, мурунку Сузак, мурун Сузакка карайт элек, ошол Сузактын госрегистрдин юрист баласы ушул кызыл китепти ушул азыркы адамга алды сатты менен өткөзгөн да. Өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, ошол документтерди ошол адам неме кылган, юрист бала. Азыр ошол Алай деген бала таласта экен, кыскасы ушул жерлер, ушу биздин Кыргызстанда
антикоррупцияда иштеп калган мише. Кебек Мамыт Азыркы күндө келип атабы үйдө азыркы күндө келип атат. Азыр плиталар төгүп койгон жергечи, мен жашап аткан үйүм жанында плиталар төгүп койгон. Келип плиталар төгүп алып, мен бир 2 комнат дагы бир временке салуулайын, балдарым чоңоюп калды деп временке баштайын деп атсам, ошо плиталарын келип төгүп коюп, временке дагы сала албай отурам азыр. Ушундай бир немелер болуп атат да, мыйзамсыз иштер көп да. Булардын документин чындыгында генеральный прокурор неме кылган. Генеральный прокурорго жазганда, ал биздин прокурорго карагыла деп, изилдегиле дегенде, алардын документи незаконный деген. Мыйзам баарыбызга бирдей да, мыйзам баары жобубузга иштеш керек да. Алардын документи ошол 5 жылдан кем эмес жашаш керек экен. 5 жылдан бир жерден ушундай кызыл китеп алыш үчүн ал адам ошол жерде 5 жыл жашаш керек экен. Ошол айыл өкмөттө. Ал адамдар жашаган эмес да. Анан прокурор чакырган да, мыйзамда 5 жылдан кем эмес жашаш керек эле, силер кандай кылып алып алдыңар десе, мен госрегистрде отурсам эле мен паспортумду сурап, документ кылып алышкан экен да деп ушинтип качып атышат эгелери. А биз болсо үй салып, ушу кызыл китеп кылып отурсак, биздин үйүбүздү келип бузабыз деп атат. Ачык эле, азыр 25-ине выселение деп атат. Эми Кыргызстанда бир жолу жашаган укугубуз бардыр биз өзүбүздүн мамлекетте. Бир жолу биз бирөөнүн жерин барып талашканыбыз жок. Бир жолу жашаганы укугубузду ушинтип тебелеп атышат да. Эми укук коргоо органында болгондон кийин, элдердин тагдыры ушулардын колунда болгондон кийин, булар элдердин тагдыры менен ойношуп атат да. Анга бар, мунга бар депчи. Ошонго мен ушу президентибизге кайрылууну чечтим. Президентибиз көрсүн деп атам. Эми президентибиз өзү бизге бир ажообуз да, өзү ушунга окшогондорду бир карап бербесе болбой калды эми. Үйүң бузабыз, андай мындай деп эле бир жердегилер тополоң салып атышат да. Биз администрациянын алдында ушул Мамыт аксакал фамилиясындагы алдындагы үмүттөрдү тактап берем. Ушул азыркы учурда ушул тапта Мамыт аксакал менен Мирлан мырзанын ортосундагы талаштуу жер да бул өзү негизиненчи. Ушул эки тараптын маалыматын берип коюу максатында ошол Мамыт аксакалды күтүп отурсак, бул күнү мисалы үчүн биз кокусунан эле губернаторду жолуктура калдык. Губернаторду күткөн эмес элек, Текебаев агайды күткөн эмес элек. Чын айтканда, бирок ошол ак үйдүн алдынан жолугуп калды. Анан биз дароо андан интервью алганга белсенип калдык. Губернатор интервью берүүдөн баш тарткан жок. Болгон суроолорду конкреттүү кылтырып жооп бергенге аракет кылды. Ал арада ошо Мирлан мырзанын губернаторго берген суроосун сиздерге коюп берейин. Аны дагы угуп, жакшылап баам салып туруңуздар. Себеп дегенде губернатор менен бул Мирлан мырзанын экинчи ирет жолугушуусу. Экинчи ирет жолугушуусу бул биз күткөндөн да артыгыраак болду десек жаңылбайбыз. Себеп дегенде биз губернаторго эмес, биз ушул социалдык иштер боюнча, социалдык маселелер боюнча ушул аймактык башкармалыктардын үстүнөн көзөмөлгө алган адисти күтүп атканбыз чынында келгендечи. Түшкү тамактанууга учуру болуп калгандыктан биз Астанада ошентип Текебаевди жолуктуруп калдык. Ошол учурду сиздерге тартуулап берейин. Айттым эле да. Прокуратурага тапшырма бердиңиз эле, прокурор карабай атат да. Кайсы боюнча да? Кайсы райондо? Неме, Сузак районуна карайт элек, Ташбулак айыл өкмөтү. Эгер Ташбулак айыл өкмөтүндө Диаз Кагызы деген бар таанышат. Бүт жерлер сатып жүргөн. Мен 100 гектар жерин өзүм аныктап берем дедим го мына. Бирок прокурорлор карабай атат. Прокуратура, сот, азыр менин документ кызыл китебимдин үстүнөн бирөөгө сатып жүргөн. Ошо кызыл китебин Соттабы? Соттабы? ишин сотто, Соттун жыйынтыгы чыксын да. жок, соттор кандай десем, ошол 2007-ден бери жүрөм менчи. Ошолордукун туура кылып атат. Сот болсо жактан сот карайт да, бийичи, соттун иши да. Анан сот болсо аныктап берсин да. Азыр прокуратуранын бааттан карап беришти, анан сотко беришти да. Жок, прокуратураны карабады да. Койсаңыз азыр мына сиз болсо өзүңүз деле бир тарапты айтып бересиз, эмнелечи мына айтпайм. Прокуратура аныктап берип, анан сотко беришти. Сот ошо карап атат азыр. Сотто процесс жүрүп атат негизичи.
азыр прокуратура эчтеке кылбайт аяктан, соттун иши бүтсүн негизи. Жок, ошо Соттон болсо мындай да, Жок. коюп турсаңыз. Сотто болсо жанагындай тигиме да, мына биринчи инстанция болот негизи, район сот карайт. Анан аяктан болсо бирөө утулат, бирөө утат, правы? Уткан тарап болсо ошо менен макулдоп утулган тарап болсо экинчи инстанцияга берет, областной. Областойдон болсо аяктан деле ушундай, бирөөсү утат, бирөөсү утулат, анан кийин ошо верховныйга чейин берет да. берилет. Верховный чыккандан кийин аяктан уже чечим бүтөт да. Жок, мынандай да. Азыр болсо сизде прокуратура болсо бияктан айтпайм, тиги неме да, прокуратура сот иштери болуп аткан эчтеке кылышпайт аяктан. Сот карап атат негизи аяктан. Соттун чечими күтөлүп, Соттун чечими анга чечим чыгарып берген Сузак районунда. Анга чечим чыгарды, эми мен азыр областка жазсам, област карабай койгон да. анда силер мөөнөттөрүн өткөзүү керек алганда. Жок, Азыр мөөнөт агай bunun кызык китеби бар да 2001 жылкычы анан эртең бүрсүңө 25-26 уже баягы үйдөн чыгарып атыптыр да кыскасыча 25-26. Анан ошого баягы шаштызы кетип ушул убакка келип Мындай атат да, да. тияктанчы, тиги өздөрүнүн убакыт мөөнөтүн өткөзүп ишкен да. Булар мен азыр билбей эткем да, яктын чанасын. Өздөрүнүн мөөнөттүү убактылар болот неги. Сотто жанагы канча 3 айлыкпы же 10 күндүк ошол тияктан чечим чыгарып атканын айтат. 10 күндүк мөөнөттө же 1 ай 3 айлык мөөнөттө ошол учурда кайрыла дейт. Ошол учурда кайрылбай калышат да, ошол себептен утулуп атышат. жок, мындай Тилекдимаевич, мен 2007-жылы Тайкожо саткан да бул жеримичи. Эми азыр Жок. билбейт экенмин, сотто болот атабыз ишиңиз. Жок, прокуратура менен сиз бир мындай байланышып Тапшырма берген экенсиз өткөн тапшырма жыйында. бердиңиз эле, прокуратура карабай атат, карашпай атат. Ал меселге карап коелу. Азыр карап чыгат негизи. Бирок Прокуратура карашпай атат. жанагындай да, маселеси силер айтпайм, өзүңөр Жок, утурганга мындай да утулган түшүндүм, мен сиз айткан сөзүңдү утурган киши түшүндүм. күрөшкө тойбойт болесиз деп Жок, айтпайм. андай эмес, андай эмес. Мен эми мындай да элем уксун, президентибиз да уксун. Мен госрегистрди айыл өкмөттөн алгам. Мага айыл өкмөт берген, ал сатып алган. Айыл өкмөттөн алганы менен сиз азыр сотто жүрүп атасыңыз, туурабы? Ооба. Кандай болсо да сотто жүрүп атат иш. Ооба. Сот аныктап берсин азыр. Эми соттор ушуну ошонго Азыр чыгарып ошол- атат. ошол Ошолорго көрөлү. чыгарып атат. Азыр ачканда ачкын эмес, сот деле башка эки эмес. Агай ошол укук органдары кыймылдап айтат дейт да мына. Азыр көрөлү ошонусун. Мындай да Тилекдимаевич, сизге айтпадым да, Диаз Тайкожо эмне үчүн анда ушмалга чейин жоопкерчиликке тартылбайт? Биринчи арызыңызды бериңиз ошол жактан. 100 гектар жерлерди карап атат. Жок, ошону сиз эми өзүңүз президентибиз тапшырма берип атпайбы? Эми тапшырма бергенден Мыйзамдуулук керек деп, мыйзамдуулук карап атабыз да. ошонго бир жардам кылын деп атам да, караң. Тайкожону ушмалга чейин актарып жүрөт. Диаз Тайкожо 100 гектар жер саткан. Сиз бериңиз арызыңызды көрүп чыгып коюшу. Арызды мына азыр сразу эле берейин. Азыр мен өткөндө шашылып бере албай калдым да сизге. Ол бере. Арызды бере албадым. Жерде табам да. Оңор эмес. Бул жерден приемныйым бар менин. Эки Кабыл миң алып жетиден жатам. бери. Ошол боюнча мыйзам чегибизге жооп бересиз. Негизи Диаз Тайкожону караң. Азыр кече сүйлөдүм эле, жок, чогулуштачы сүйлөдүм эле. Жок, мындай. Азыр ушул күндө да Диаз Тайкожо ушул күндө мыйзамсыз иштерди кылып атат деп. Сиз мындай кылыңыз да, тияктан кара деп койбой, сиз азыр именно ошонун үстүнө арыз жазып бериңиз. Ошонун үстүнө арыз жазып бериңиз азыр. Ошол боюнча жазып бериңиз анан. Жазылган, Анан анан бияктан өткөндө карада шашылып. айтып коюп туруп эле именно шашылып арыз бербей жазып бериңиз. калсын Сиздин да. арыз негизинде арызда эмне жазылып турса ошол боюнча карайбыз. Ооба. Ошо арыздыңыз негизинде. Болду, арыз Дабы бар. жазыңыз бияка. Чоң рахмат агай. Чоң рахмат. Майли, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Жалал Абад облусунун губернатору менен жолугуп калдык. Мына ушул мэрияга келатыпчы. Анан губернатор да бул ишти азыр дароо эле мына өткөндө жыйында эми элдин көпчүлүгү мисалы көп арыз таштады. Ал жерде башаранып деле калышы мүмкүн. Азыр эми мына арызды ушул губернатордун тийиштүү кызматкерлери алып калышты. Эми буну мисалы агынак же мына туруп бир мыйзамдуу же мыйзамсыз экендигин аныктап туруп бир тарапка чечип берип коюш керек болуп атат да. Маселе ушунда жатат. Колунда кызыл китебин көтөрүп, мына ушул Мирлан мырза жүрөт. Ар кайсы ишти кылат. Эми урматтуу көрүүчүлөр, бир нерсени белгилеп коеюн сиздерге. Так кесе эле бул юридикалык жактан да туура болот, мыйзам жагынан да туура болот. Мен биринчиден ушул Тайкожо Кыязов тууралуу маалыматты абдан издедим, бирок телефон таппадым, ал кишилер менен жолуга албадым. Ошол эле мезгилде жанагы Алай деген дагы ушул мурда госрегистрде юрист болуп иштеп кеткен, бирок азыр башка жакта иштейт экен, бирок ал жөнүндө дагы маалыматты ала албадым, телефондорун да таба албадым. Эгерде мисалы ушул аты аталган жогорудагы инсандардын пикирлери болсо, кошумча пикирлери болсо, мен алардан дагы маек алууга даярмын, 150%. Себеп дегенде сөз арасында мына ушундай инсандардын дагы аттары аталып кетти. Мен 2 күн аракет кылдым, бирок Facebook баракчасынан да издеп көрдүм, Instagram соцсеттерден да издеп көрдүм. Ал адамдардын аттарын дагы, даректерин дагы ошол социалдык тармактардан кезиктире алган жокмун. Демек,
дагы бир жолу кайталап коеюн, ошол аттары аталган инсандар келип ушул суроолорго жооп берүү үчүн келе турган болсо, мисалы менин каналыма же мага чала турган болсо, мен алардын дагы жообун сиздерге угузганга, коомчулукка жайылтканга даярмын. Ошол нерсени белгилеп коеюн. Азыр эми биз ошол администрациянын алдындагы Мамыт Аксакал менен Мирлан мырзанын ортосундагы жер талаштын башатын көрсөтүп берейин. Кантип башталды, кандай болду, ошол учурду дагы жакшылап баамдап туруңуздар. Бул Жалал Абад облусундагы губернатордун, анан мэрдин астанасындагы болгон окуя. Андан кийин биз ошол окуянын жерине кеттик. Ошол эле Мамыт Аксакал менен Мирлан мырзанын коштоосунда. Аны дагы алдагы мүнөттөрдө айтып берем, көрсөтүп берем. Мамыт аба, мисалы, биринчиден сизге чоң рахмат, баягы бизге макулдук берип, мен эле оюм ортого салайын дегениңизгечи. Анан экинчиден бул Мирлан мырза, буну жакшы таанысаңыз керек. Экөөңүздөрдүн ортоңуздарда азыр эми мурдагы баягы документтерди беришкен адамдардын өз абийиринде ким кандай болсо дагычы, бирок азыр аныгында мисалы экөөңүздөрдө тең документ бар. Мисалы сиз азыр менин действующий документим, мисалы мыйзамды деп атасыз, мисалы үчүнчү, буну үйдү мисалы азыркы аймакта кимден сатып алдыңыз эле, кантип сатып алдыңыз, анан ушул маалыматтар боюнча айтып берсеңиз. Талаштын башы эмнеден башталды? Саламатсыздарбы? Мен бул 10 жыл мурун ал жерди сатып алдым эле, анда эч нерсе деле жок эле. Анан мындай эле сатып алганмын. Сатып алгандан кийин Алай деген жигиттен. Анан сатып алгандан эле кийин биз барып неме кылгандан кийин бияк меники деп чыкты. Анан мен айттым, документ тап кел, коёйлу экөөбүз, госрегистрге барайлы, такташайлы. Мунун ылдый жакта да жери, чоң жери бар экен. Анан бул жер жол дейт, башка дейт. Бул жол деле болбосо керек. Мага берди. Жол мен жактан салынып калыптыр. Кызыл китептин ичинде жүрүп атат жол. Деп буга түшүндүрдүм, бирок эч түшүнгүсү келбеди. Жок, сен документиң фиктивный, ана мына бир болбогон сөздөр менен экөөбүз ушуга чейин ырылдашып жүрөбүз. Бирок мында айырда эч никакой накладка жер жок. Бул үй жери болсо да ылдый жакта. Жөн эле бул жерин чоңойткусу келип атабы, кандай белгисиз эле себептер менен талашып жүрөт да. Кызыл китеп хорошо, накладка болгон болсо, анда сот жокко чыгарсын. Прокуратурага жазсын. Жокко чыгарсын. Накладка болгон болсо жокко чыгат да. Эки документ биринин үстүнө бири болуп калган болсо анда жокко чыгат. Азыр бул сиздин колуңузда документ менен бул Мирлан мырзанын документинин ортосунда накладка жок. Накладка жок. Эки башка аймакпы? Эки башка аймак вообще. Азыр үй салынып турган жерчи? Үй салынып турган жер бул документи жок эле, мурун качан бир салган экен. Ошол үйү мага где-то 5 метр, 6 метр өтүп кеткен. Ошол үйдү сал. Ал үйдүн документи деле жок экен. Биз госрегистрден фонд текшердик. Жөн эле жерди ээлеген максаткабы, кандай кылган ушундай накладка кылып салып таштаптыр, ошол жака узартып. Жок, мындай да. Тур. Айнымас шүгүр. Анан бул жерди сиз кимден сатып алдыңыз эле дедиңиз? Мен Алай деген жигиттен сатып алгам. Азыркы күндө мисалы үчүн жакын күндөрү бул жерди бузулуу алдында турат экен да, бул үйлөрчү, снос болот экен да. Мыйзамдуу эмеспи? Эми аны сот аныктады да, бирок аныктагандан кийинки мисалы маалыматтар. Көп соттоштук, көп. Анан мен өзү акыры мага деле айтты. Мен деле бул Мирлан укамы мындай бир ашып кеткен деле бала эмес да. Колунда бар бир немеси бар, жылдырып алады. Мен айттым, өзүң билип, үйүңдү өзүң бузуп кет деген менен эки жолу соттон жөн эле уведомление апарды. Ушундай экен, жер бирөөнүк экен. Бар каяка барсаң ошол жака барды, алар. Акырынан мыйзамга бардыгыбыз баш ийебиз, мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз. Кече соттун чечими ушу менин өзүмүн конституция менен корголгон кызыл китептин ичиндеги немени мамлекет коргоп бериш керек деген ойдомун. Мамыт аке, мындай да. Азыр демек сиздин колуңуздагы кызыл китеп госактысы менен бул эч кандай бир жерге эки госак чыккан дегенге жатпайт деген билдирип атасыз. Бул биринчиден, экинчиден азыркы сиздин колуңуздагы ошол картографиялык план, архитектуралык пландар жана турак жай көрүүчүчү. Ошол жака Мирлан мырза үй салып алган деп атасыз. Анан азыр ал жерге барып туруп, мисалы үчүн плиталарды таштап коюпсуз аркы жактарына мисалы. Ал жерге курулуш жүргүзөсүзбү жакында? Эмне кыласыз? Курулуш жүргүзөм, Кудай кааласа. Бул азыр эч кандай ынтымак келишими же бир мындай болбойбу мындай ичара? Кандай, мен де видео немелерди бардыгы бар. Мен жөн дагы барып айттым, иним. Эми жөн ал мурун өт болгон, эми соттун чечими чыга элек анда. Иним, хорошо, ошол үйдү
үйүңү. Эми ошо сен үйдү салып алыпсың, ошого чейин неме алам. Качан бир балдарың чоңоёбу, кийин колуңа чыкканда үйдү неме кылганда, үй салганда бузасын дагы жылдырып кетесиң. Ага чейин ошол жерде жашап тура бересиң дедим, десем болбоду. Сен деди вообще келбе дейт. Берге сен вообще эмнеге келесиң менин жериме? Эмне келесиң? Бу деген кордук. Бу деген өзүңүн жериңе кире албагандан кийин кайсы мамлекетте жашап атасың? Жок, анда мындай да. Эми сиздин сурооңуз. Бирөөнүн жашап аткан үйүнө барып, мисалы бирөөнүн жашап аткан чегин сатып алган ушу туурабы? Айерде сенин чегиң болгудай кызыл китеп сеники эмес да. Сенин чег, сени токтоп. Ал аны госрегистрге тактатабыз. Госрегистрге. Силердин кызыл китепте калган бул кызыл китеп болбой калат. Неме? Машинанын аркасында кызыл китеп. Сиздин кызыл китебиңизди айтып берейинби? Сиздин кызыл китебиңизди немеге жазгам мен? Генеральный прокуратурага. Ал катындарды чакырган. Ал катындарды чакырганда, ал катындар айтыптыр. Эми мыйзам бар да, мына мыйзамды сүйлөп атасың. Кыргызстан мамлекетинде чек алыш үчүн, кызыл китеп алыш үчүн ошол жерде 5 жыл жашаш керек экен адам. 5 жыл жашабаса китеп ала албайт экен. Бул бир. Ал аялдар мен билбейм дептир, мен паспортум бар. 300 миңге эле эки чекти алып алгам деп атасыз да. 300 миң эмес. 300 миңге дабдыр адам берет эки чектичи, яңгир адам берет. Ошондой болгонбу? Ошоңо келе иштебедиби? Токто. Анан менин жашап аткан үйүмө бир адамдык касиет барбы? Адамдык касиетам керек да. 2016 жылы токтоп тур. Жок, мына 2004 токто мен китеп менен тастап коеюн. бирөөнүн жашап аткан үйүнө келип алып эле чык дей берген. 2016 жылы 10 жыл мурун. Биз ошол жерде жашап аткам мен. Мына 2016 жылы мында эң документтик көзүрү мына. Сатып алуу келишим. Мына 200 миңден сатып алгам. 200 миңден. 2016 жыл. 200 миң сомго 2016 жыл. 2016 жылы. Ошону ham сенен сравнить этип көргүлө. Амалда чек ошондой эле болчу айылда. Жалпы айылда канча болгон? Азыр 10 жыл. Булчу сатып алуу деген бул алигиндай да, мындай. Жок, майли. Кандай десем, мошенниктер кылат да ал ишти. Силерге окшогон мошенниктердин колунан келет. Жок, токто, сен. Мага айыл өкмөт кызыл китеп берген. Мамыт агай, бул айтып атат да, мисалы, бул дагы кезек менен токтом менен алган, мага сизди сатып алган деп атат да, мисалы, ошондо биринчи чыккан токтом кызыл китеп госак мыйзамдуубу же кийинки сатып берген госак мыйзамдуубу деп атат. А менин суроомо сиз мындай жооп берип атасыз. Өмүрзак, бул жердеги мен сатып алган жер бул башка идентификациялык код менен деп коелу. Башка. Сиздин код менен бул кодду салыштырып көрбөйсүздөрбү? Кандай дейсиздер? Келиңиз, алчыңызчы. Siz koddu көрсөтсөңүз, мына ошол жерден эле талаш тартыштын мазмуну чечилет азырчы. Мына жанагы көрсөтпөдүңүзбү? Жанагы көрсөткөн, Бул жактан. Так. Могул жерде, мына эмне жерде? Мына. Так, 3-05-12-10-07-03-04 деп турат. Бул жака карандаш менен 19-76 деп коюптур. Эми сиздикин көрсөтөбүз. Ошол жерден эле билинет. Мынакей 3-05 кечиресиздер. 3-05-12-10-07-15-35 дейт. Аягын окуп койсоңуз, аягын. Аягын окуп коюңуз. Аягын 03 менен. Жок, аягын окусаңыз аягын. Бул 15-35 экен, ынтымак айылы деп турат. Ал чектелбейт де, мага чектелбейт. Просто чектелбейт. 03-04 деп турат. Чектешпейт. Азыр эки кызыл китепти көтөрүп жүрөсүздөр, экөөнүн идентификациялык коду эки башка экен. Демек, сиздер бири-бириңиздерге кирип кеткенсиздер. Деген дооматтын ортосунда оттошуп, соттошуп жүрүптүр, Эми азыр ошондо сиз бул кишинин ошол жердеги салган, мисалы Мирлан мырзанын үйүнүн салгандыгын кайсы мекемеден аныктадыңыз? Мен госрегистрден аныктадым. Госрегистр барып, госрегистр 5 жолу барып аныктап берди. Утуру 5 жолу барып тартып аныктап берет. Бул айтат, жок. Бул же мыйзам тарабы. Азыр ошондо мисалы Мирлан мырзанын мисалы үчүн азыркы жашап аткан үйү же аймагы мисалы үчүн сиз эгерде мисалы үйүн бузсаңыз, нар жагында аймагы калабы, калбайбы? Каякта аймак? Өзүнүн идентификациялык коду калат да. Кызыл китебинин жерине эч ким. Ошону айтсаңыз, ошондо сизге канча аймак калгыдай болот ошондо? Сиздин үйүңүздү мисалы бул бузуп салса. Азыр бул ушу менин кызыл китебимдин үстүнөн эле буздуруп атат да. Ошол аймактын үстүнөн эле буздурулуп атат деген ойду айтып атасыз. Ал деген жалган. Мына эсли меники өкө ушунан кийин чыккан болсо токтом. Биринчи токтом мыйзамды билесиз.
Ошонон кийин токтом чыккан болсо меники жокко чыгарып кое бер. Сиздики куплет продажа болду. Меники купли продажа болду. ошол токтомду Мунуку деле купли продажа. Бул бир жерден сатып алды кийин. эмне мага Токтом боюнча Айлык болсак мөттөн берилип айлык атат. көтөн берилип атат деп айлык мага мөттөн көрсөтүп атат. берилип Эже бул эч кимден сатып алган эмес. Кийин эжеден сатып алган жериң кайсы? айлык мөттөн берилип Андай жерди мен укпадым мал боюнча сатып алган жерди. Мына. Бул мына айлык көтөн токтом Кыдырмамбетов менен. Руслан 7 сотик мурун 7 сотик берилген, силердин 4 сотик 5 сотик кылып бөлүп анан купли продажа деген өтпөйт бу жерде. Жо токтосоң, сен бул Руслан болсо бул анда Мен турган наркөттеги иниси. фундаменттеги үй булчу. Фундамент турат го наркөттеги. Мына бетте фундаменттеги үй ал. Ал ошо башка үй. Ошо фундаменттеги үй, бул башка үй. Жок, ошону 10 жыл болуптур, мисалы үчүн. Ал дагы чектешпей. Ал башка үй, мына жактагы башка үй ал. Мен ал жеринен көрсөтүп берем барсам. Жүр жеринен эле көрбөйүн. Жок, азыр мынау кызыл китеп мыйзамдуу деп атасызбы? Жок, мыйзамдуу. Мыйзамсыз. Токтоп тур, сен мени кара. Жок, Кыргызстанда мыйзам бар да. Мыйзам бар. А сот таанып атат. Прокуратура чакырган. Э. Чакырып, сен 5 жыл жашабапсың го десе, мен госрегистрде отурсам эле, мен паспортумду алып алып, документ кылган дештиler. Ким? Ошол аял, кимдин атында? Жок, Кимдин эми атында? аны ошону визит этип орган жокко чыгарсың анда. Сен азыр бир болбогон эле жүйөлөрдү айтып анан. Сиз азыр жанагы ушак эмес. Боло берет анан бирөө Жок, болбойт. мен сатып алып атам да, факты сатып алып атам. Эмнеде жазылып атат? Госрегистрде канчага сатып алганым, эмне кылганым, апарт эткеним бар да. Ушундан башка жер жокпу мисалы? Мен чыгып айттым го, мен жашап атам. Кийин айтып калдың. Кандай кийин айттым? Биз Алган жерди сурайбы адам келип? өткөр. Сен токтосоң. Алып аткан жерди сурайбы? Мени кара. Же жөн эле алып алдыңбы аны? Эмне кылдың? Сен токтоп. Жөн эле жатса. Заборумду деле Кантип жатат? Жок, забору деле кийин тосуп койдум. О жөн эле жатса. Жөн эле неме кылып атса. Аны мен барып эле мен жинди эмесмин да. Онундай коңшудан эле эмне ала берейин, бала бербейинби деп. Жиндикесиң сен, аны жиндикесиң. Жок, мен сен ооруп калып элексиң, антип алып мен. Ооруп калгансың сен. Мен китепти гана Сен тааныйм. оорубасаң ушул иштерди кылбайт элең. Китепти гана тааныйм. Ооруп калган адам Эми Эми ооруп азыр калган. өзүңүз айтып атасыз да, Мамут агай, мындай да, эми баягы өтө деле бай эмес, өтө деле жакыр эмес, бирок мынчалык шарты деле жок экенин билем деп жана айттыңыз өзүңүз делечи. Эми азыр ошол жердеги 4 чирпөс менен жашап аткан үйүнү бузбай, башка бир мыйзамга такапсыздар, сорттоштуктар. Эми азыр ушул кездерде каяка барып жашайт деген да бир вопрос бар да, бизде суроо туулат да. Сизге мисалы мурда союздун тарбиясын көрүп, мисалы үчүн адамдар менен көп сүйлөшүп, маалыматты абдан көп тажрыйбасы көп адам окшойсуз да негизичи. Мисалы үчүн каяка барат эртең бузулуп кетсе? Жок, ошон үчүн адам. Жок, дагы эле барбы мисалы үчүн Жок, азыр альтернативасы? Толко мындай да, азыр соттун чечими менен мен соттун кандай чечсе, сот эмне кылса мен соттун чечимин тааныйм. Мен тааныбаганга, мен мыйзамдуу мамлекетке жашап аткандай сот эмне кылса, сот аткаруучулар эмне кылса, соттун чечими кандай болсо, мен ошону даярмын. Башка вариант жокпу? Башка вариант жок. Муну менен эмне деп сүйлөшөсүң? Азыр көрүп атасың го. Сен ооруп калдың дейт. Эми мен мунун деңгээлине түшкүм келбейт. Ооруп калдың дейт. Башка эми ушинтип атам, ушул жакшыбы ушу? Сиздин сөзүңүз, сурооңуз барбы? Кимге? Башка дагы бул жакка. Жок, мунга просто мен айтарым да, бирөөнүн жашап аткан үйүнө бул адам да айбан эмес да. Бирөөнүн шартылык айбан барат бирөөнүн үйүнөчү, уруп согуп, күчтүүлүгүн көрсөтүп. Менин документальный жеримен келип алып, ушинтип мыйзамсыз нерселерди кылып атат. Ушул адамды ham караш керек, бул адамды мен көп угам. Мирлан мырза, Бул менин айылыман да, бул көп жерлерди ушинтип ушундай провокациялык иштерди көп кылган адам булчу. Түгөнгөн адам да мындай жакшы. Колдон жакшылык дебейт да. Мирлан мырза, азыркы сиздин кызыл китебиңиздеги мисалы картографиялык пландар Болду. так эле турабы, нак эле турат да мисалы. Нак эле. Сиз текшерткенсиз буга Бул чейин эми эле. меники. Мамут агай, мындай кылалы. Эми бул тараптардын ою объективдүүлүк деген ушул болот да. Бул сиздин ушул жака башка сурооңуз жокпу? Мен башка суроо мунуга өзүбүз сүйлөшө берип, мына 10 жылдан бери сүйлөшөбүз. 10 жылдан бери сүйлөшөбүз. Мага деле оор болду, действительно барсаң, сен келбе дейт. Азыр мен сага видеолорун көрсөтөм. Таза ызы чуу болду. Жөн эле жакалайт балдарды. Муунтат. Азыр дагы сен күчтүүсүң дейт. Мен факты менен көрсөтөм азыр. Мамут ага, мына атайын ушу жерди көргөзгөнү келдиңиз да. Сиздин дагы баягы максатыңызды мындай көчөдө калтырбай коюңуз. Жүрүңүз барып көрөлү деп мен сизди ээрчип келдим. Көрсөтө бериң эми гана. Мунолдон 17 метр.
Kaysi Noğul'dan Bundan 10-17 metre. O nerede? 17'de yapsa gerek 17 milyon. 1 milyon çürük koy. Siz geçsin o çürük koy lan bu. O şöyle çürük koy. Onu Kaç yerden kana? Kızılcaz kaçayı. жүрünчү. Oşanda uyuşer geçeyim buzlakta. Oşa kızıl deme geçeyim. Kaysi tetiги бурчтан Muna uyuyup kızıl sızga çay sizdiki dep esептеп атасыз. Esep de tamam. Gösterigestirden taktosu menen. Gösterigestir kağıp bergen boyunca. Качан тактап кетти акыркы жолу? Bir de bir 2 yıl oldu kaldı. 2 жыл болуп калды. Бул жагышы. Bir de hazır ötüyoruz. Bunu makalerdeki aldı. Yağı ona şunun 32 metre. Noğul 32 metrге чейин, а? 32 metre o. Aha, anam. Yeni bu benim oyunca. Beri карап сүйлөй бериңиз, beri карап. Hazır. Ana gördüm o pilitan. Кайсы? O pilit atma. А, мынау плита турат. O büyü salıngan. Оны фундаментпи? Şu fundamentin dokumentin tarafına çoğul oldu. Şu fundamentin dokumentin ana. Al bu yaka teşhistele joğuz. Вообще teşhis yok. Fundament emas. Yaptık. Кайсы? Yaptık neredeki Kutbuşehir'de Jetsotik. Мынау кызыл китептеги чийме бул жактыкы. O 2001 yılı verilgen mağa. Ayıl hökümetten şu dinimin altında verilgen, Ruslan'ın altında. Mağa bergen emas yer. Ana munga okşoğun satıp alıp kayakta bir başka jakta adamlar gelip alıp atışat. Biz satып alıp atabız deyim. Biz günölü emesmiz ukam. Siz кайсы жыл сатып алдым дедиңиz? Где-то bir 2016-2015 boş kesin. Nizamlı yer satıp alış 2016-2015. gerek. Nizamlı yer Сатып алганда келип көрдүңүз да бүт. Görgömün münal fundamenttalar yok ele. Anan açık ele yerle alganbız. Yok men üyüm var mı? Şu büyüğün kaysı büyüğün? Onun üyü var mı? Alı alı boz. Var mı yok taşına bilmeyim de. Biz geçelim. Selamünaleyküm. Yemeden çakırdık adlık. O Şivege programmasını çakırdık ile. Bunu kişi şu benim yerim talaş bir şu. Bu kişi sizin yeri taşkan bu kişi mi? Şu kişi mi şu kişi. Şu kişiye kanda aytar sözünüz var şu misali. Yo, bu kişi bir yerde kanday nimede algansınız siz? Kaysi yıldan algansınız? 2015 başta. 2015 algansınız. Da bu kişi kança algan bu orada? Jo bu algan bu kızıl kitap men bu kişinin Bunun kitabını jokka çıkargan kim? men kayaktan bileyim. Men jokka çıkar men bir Yo, gösterge sotka vergen kim? Yok kanday sotka verip oda. Yo, bu kişinin sotka vergen kim misal için? Sotka verip bunun kız nemesi var da kızıl kitabı var da bu kişinin. Siz mındayda siz mizamda söyleyin. Mizamda söyle o zaman. Toktotip alın. Neme kılıp alın. Bir tarapты bolboyt mындай. Siz neme kılıp söyle. Men jokka çıkargıday je sot emasmın. Jokka çıkargıday je mamleketlik kızmatkер emasmın. Je göstergestir emasmın. Emi kim Yo, jokka alıp atқанда ойланып албайсыз ба? Buranın yerini alasыз ба siz? Мындай. Yo, siz kim mına kılsanız buranın yerinde oylanып албайсыз ба? Adam bu için Ulan benim ben akam koşunası, Koşunar ne? ben hiç kimden emezdim. Ben Söz- sizi de tanımayım. Men mana bu yerda Muxtar akani, mana Mahmut akani bari men tuğandarım. Yo, oşo tuğanlarınızı çakırsanız tuğanlarınızın aldında da aytalı. Kalıp sözünü de aytın Хорошо, ya. ana Siz aytamiz. buranın dokumentinin üstünde kanday aldığına hukukunuz var. Yok emi toktop tur. Birinciden. Anı siz taktabaysiz. Yo, ben Dagay taktabayım. Anı taktay turgan mamleket. Siz kayaktan aytып tutасыз азыр. Sen Yo. bunun dokumentinin üstünden kanday alып aldың деп Yo, kayсы siz oylamayсыз. Bunun yeri dokument alıp atkanda kayсы maalumat менен кимден угуп айтып атасыз ошону? Yo, bu kişinin kolunda dokument turbayı var. Жо турса болуп туруп турса мен я турса неге эртең үй бузулуп атат? Турса документи мыйзамдуу болсо эмнеге бузулуп атат? Yo, ошону Я сиздер билип караңгылыктан атасыздар. качайлычы туугандар мындай Karanlıktan kaçpay ele. Токтосо анан эмнеде коңшумун анан мен алгам мен жерим бул бир мындай хорошо мындай жөн деле Yo, сүйлөшүп bu болот. kişinin Жөн деле dokumenti сүйлөшүп. oynap bergen yok mu? bizge Siz al- kanday Amen. dokument kılsanız, bu dokumenti bergen adam bu kişiye hem bergen de. Doğru. Болуптур. Ha, oşondaydı da. Эми ошону тууганым ошону берген адам берген бизге документти ким тастыкташ керек? Сиз эмес, мен эмес, бул эмес. Госрегистр тастыкташ керек. Сот тастыкташ керек. Акыры экөөбүз келише албай соттоштук да. Соттоштук, экөөбүз келише албадык, туура. Şu geliş Ana, almayız. dur, Oradan hangi topla, bunun dur. üstünün Yok, yerine üstün- dokument kılıp alıp alsanız kanday geliş almayız da. мен Siz hayırdır сатып geliş алып атам. etmeniz. Мен сатып алып атам.
Men Şu men satıvalarda, dokument kılıp misal aldım. üçün, Dokument kılıp aldı degenden men alыс sizin болду. жеріңізді аларға жақын мен ойланамын да мен сұраймын. Бұның документі бар бі, жоқ бі, бұл пустой жер бі деп сұраймын да мен. Пустой туратканда, жер Пустой жер емес, Жер қолымда пустой. документ тұр. мен Ya хорошо, документ siz менен bir yerde hem mına hazır konuşup olalım. Hem anı sotla çetişiyoruz. Haka, davay mayli. Жоқ сотта Жоқ, сотта шешеді, чешкенде мұндайда, де е, халық сіз сөзіңізді ел сөйлемейді. көріп отыр да мына ел. Жоқ, Хорошо, мұныкын документтен. Siz Тоқта, мизамду деп білесіз да, Жоқ, правда? Жоқ, мизамду. тоқта, Мизамду. Siz mizam деп Бұлар тұрыңыз. жаран, мизамду. мынайам адам, адамды қасиетін айтуда сізгечи. Біреуін талаш шыққан жеріне не келесің деп Бұларды айтуда. ұйыштырып, баяғында қылбаң туған. Жоқ, кимди? Сізде, о, ақыреттен бар туған. Ақыреттен бір ойлап Жоқ, қойың. кимди? Мына өзі кел үйім бұзған ататты батпайсыз ба? Жоқ, hem ana. Аны- men Аны ким бұзады екен өзі? тоқтап тұр, мені қара. Мамлекет Мамлекет бұзамы? тоқтап тұр. Мамлекеттен ойланып бұл кішіге бірінші документ беріп отыр. Документті ойнап берген жоқ та ошол адамдар. Жоқ, майда. Сізге берген документтің көтеріп жүрген документіңізге ұқсаған документті бұл кішіге беріп отыр. Турабы? Ал киши берерге жақын айтпай, мен бұны бұға беріп бергенмін. Эми сага бере албаймын дебейби? Ким ошол? Тайгозобу, же бир башкабы? Кимден алып атасыз? Экөөбүздө. Жерде накладка жок. Айтып атам, накладка жок экөөбүздүн жерибизде. Ya bu ökөңөрдөбү? Накладка жок. Азыр жөндөн жөлө бул айтат, значит мен ошо мына мен азыр менин өзүм неме? Мына фундаменттин документи. Мунунун баары меники деп атат. Эми 7 сотик эмес да, бу жерде 10 анан болсо 30 сотик жер бар да. О нерден жолду жабатмыш буч. Жолду ким жаба? Ким жабам? Мына киши. Жолду эч ким Жок, жаба албайт. чынбы? Жолду эч ким жаба албайт. Жолду жапсын анан сүйлөшөбүз. Жолду коюм жаппасаңыз керек турабы эми жол. Şu жолду жаба берем деп атасыз. Жок, эми кызыл китепти карайбыз да. Бак, Кызыл китепти карайбыз да. Şu елдин жолун жаба берем деп атасыз. Мен жолдун, токтосоңуз, сиз такыры мыйзамдуу мамлекетте. Мыйзамдуу сүйлөп атам мен, мыйзамдуу жолду сиз жаба берем деп атасыз. Сиз мыйзамдуу жол экенин каяктан билесиз? Мен Госрегистрде чыдырып документ кылып койгонмун. Госрегистрде бар. Госрегистрде болсо мен жаба албайм. Болду. Госрегистрде болсо. Госрегистрде бар да. Болду анда эч мен против не имею. Жок, сиз жабам деп алганда кылып айтып атасыз, жолду жаба деген. Жок, госрегистрден. Госрегистрге барганда мына мен да кошо барам экөөбүз. Госрегистрде ошол жерде жол бар экенин билем мен. Госрегистрде алар айтып атат, о нерде деп атат жол. А жерде пешеход жол бар болчу. Ошондой деп атат. Пешеход. А бу жерде биз машина жол кылып, кичине каттап туралды, биз айтып деп жол кылдырганбыз муну. Эми ушу туура эле. Эми бул экөөбүз талаш тартыш болуп кимге айттыңыз? Кимге айттыңыз? Ким ачып берди ошол жолду? Ушу жолду мына ушу Госрегистр ачып берген. Бир өзү ачык эле турса, госрегистрдин ачышынын эмне кереги бар? Бул өзү Госрегистр ачык турган Ачык эле жерге турду. биз айтып деп анан кылдык да, биз жөндөн эле сиздин жериңизге Сиз дагы айтып шагыл атам. албайбыз. Хорошо, туура. Сиздин жериңиз болсо биз Эми бир беле. Азыр 10 машина шагыл төгүп жол кылдык да биз. Жок, бирөөнүн кызыл китептин аграрениясында болсак, Жол кыла албайбыз аны. анда жол кыла албайсыз да. Ооба, Если туура эле. госрегистрден жол болгон болсо мен эч не имею права. Bunun kızıl kitebi nizakörneydi. Незаконный бу кишиники bundan кийин алган болсо. Yerде жол илгери болгон. Жок, сизден- сизге дагы айтсам, сиз мында экөөбүздүкү деп атам, дагы айтып атам. Ол экөөбүздө накладка жер жок. Бири-бирибизге мындай минишип калган жер жок. Мынандай экөөбүздүн мынандай эле. Ана кызыл китеп, анан пилитаныкы экөөбүздө накладка жер жок. Жок, азырчы мындайда бу жер. Ашыкча жер сиздики болуп атат да, туурабы? Ашыкча жер. Бу кишинин жери, ондан биягы 7 сотик мунуку. Анан калганы сиздики болуп атабы? Сиз ошондой болуп атасыз. Башта ошондой болду да. Андай болгон болсо, бул кишинин документинен ашыкча болсо сиздики болот. Туура эле. Ашыкча болсо сиздики болот. Туура эле. Ашыкча документтен ашыкча болбосо, Yok, сиздики bunu kıyan болбойт. bolboydu. Adılaka. Bunun dokumenti nizakörney. Sebebi prokuratura çakırgan. Şu Gosak'ın algan ayaldıçı. Çakırıp mizan var eken aka. Kırgızistan'da mizan 5 var yıl da, yaşaş kireyken. Kız kitap kılış için. Ama bular aldı satlı kılı verişi bana men al olam degen oydu olur da bunlar. Азыр могу 2 кызык китеп сизде мамдыга. Bu 2 кызык китеп 2 чектикки берди. 5 Daha yıldan iki- şu an gelmez. iki çektiğini gösterttiniz abi Кайсы şimdi жетик болуп атат бул азыр? Муну менен 2 чектикин көрсөттүңүз баазыр көрсөткөндө. Муну менен наркын, Муну мунагы ошол 32 метрден кетет, нарагы 17 метр менен. Ошо мезгилде 200 миңден сатып алган секон тең. Сатып алган. Мындан 11 жыл, 12 жыл мурун. Dağı жалган сүйлөп атат. Мага неме деп келген? Мага өзү айткан. 300 миң менден алай карыз болуп калып жанагы Госрегистрдин юристи өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, ушунга кызыл китептерди берген, фальшивый кызыл китептерди. Бул мага айткан. 300 миңге мен алган деген. Себеби мен айттым да алай качып кетиптир, алай жок экен десем, алай менден качып жүргөн. Алай менден 300 миң карыз болуп, анан ошонго эки кызыл китепти берди деген.
Мен ошону Ошентесизби? Жа, мен сатып алып атам, эмнеде госрегистрный Публик продажада турат 200 миңден деп 2 кыз. ошо менен тастыкталды да. Эми ошондо эки тарап болдубу? Башка суроо жок бу жерде. Башка маселе жок. Эми бардыгын мыйзам Мыйзам өзү аныктасын. Мына Мыйзам сиз өзү калыс тактайт. пикириңизди айтып коюңуз. Эки тарапты мисалы Эки эки кошуна тараптын тең, урушса, мына эки жараштырып кошуна койсоңуз урушпаска. абдан сооп болмок өзү Ооба, негизичи бирок негизи Аллах Таала деле баарын көрүп турат. Бул кишининчи документинин үстүнө эле башкалар Анда бул киши менде- документ жок, кылган андай болсо эмес дейм. Аллах көрүп турат. Жок, андай Анан эмес дейм. жок, эгер бул ошондой кишинин- болсо дейт. Ошондой болсо деп атам. Анан бул кишинин документинин үстүнө кылбай, мыйзам чегинде болгон болсо сиздики деле туура болушу мүмкүн. Анан бул жер бош жер болсо алсаңыз сиздики туура болушу мүмкүн. Бош болбой, ону документиңиз бул Үстүнө документинин кылса, менде үстүнөн бош. кылган болсоңуз, андачы незаконный Аллах Таала көрүп турат ону. Бул сот болобу, башка болобу. Мен айтып туура атам, чечим дагы болгон бир жолу, жакшы. бул накладка эмес. Ооба. Накладка эмес. Туура мунун атасы, аталары жашаган экен бу жерде. Ооба, Өзү деле эми айтып уруш атам. талаштан О, келген илгертен жок, келгенбиз биз. Ооба, мына сиз деле Биз муну чөйтө ушундай калып кошто болуп калсаңыз, сиз экөөбүз деле чай ичишип калышыбыз мүмкүн. кайерден болот сөзү? Мен база коргондон болом. Жакшы. Негизи. Анан кийин бул жерде жашаганыма 20 жыл ашып калды меничи. Анан эми бул кишининчи ыйлактаганын карасаңчы, документимин үстүнөн документ кылып алган деп атат сиздичи. Мен ушуга келип кал сөзүмдү айтып атам. Жок, андай. Бунун документинин үстүнө кандай ким берди? Мына мисалы үчүн Анда- бунун документинин Демек үстүнө ким берди? бул эми келечектеги кошунаңыз деп коелу. Ооба, келечекте кошулат. Ашыкча жерин алып атасыз. Жок, эми Ашыкча жери бар экени үчүн сиз мен Алып сатып алып атасыз. атам, накладка жок. Дагы айтып атам, Жок, накладка жок. ашыкча жер бош үчүн Жок. берип атат да сизге, бош үчүн. Мунуку менен документтер накладка эмес. Дагы жолу айтып коеюн. Накладка бири-бирине минишкен эмес. болду негизинен анда. Болду, Айтшы эми болду. калган укук коргоо органдарынын абийиринде. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Генеральный прокурор сен жакшы адвокат тауып алып соттошо бер да дейт. Аны мен деле билем да. Адвокат тауып алып соттошун мен деле билем. Анда эч математикасы жок анын. Анын эч математикасы жок. Анан ошол генеральный прокурор ушинткен да, мен ошондо таң калгам да. Бизде кандай бизде жөнөкөй адамдарга мыйзам иштебейт окшойт. Бул генеральный прокурор мыйзамды көзөмөлдөй турган адамдын ушул эң бир жогорку даражадагы немеси ушинтип атса деп анан башым чайкап алып келе бергем анан. Эмне дейм анан? Кайсы жыл болду бул? 2020-жылы. 2020-жылы. Демек ошол эми ошондо 2022, 2023, 24, 25 такыр эле үмүт түзүп чарчапсыз да. Бара берип, Ооба. айта берип, эми азыркы күндө ошол барсаңыз акыркы мына сиздин үйүңүз талашып аткан адамдыкы туура, сен үйдү бошотуп беришиң керек, сенин мурдагы жасалган документтериң туура эмес. Бардыгы эч нерсеге жарабайт. Эми бар каякка барып арыздансаң арыздана бер деп бардык жерден чыгарып койдубу? Ооба, ошондой деп атышат да азыр, бу жердегилер ошондой болуп атат да. Ошонго мен урматтуу президентибизге ушул Кыргызстандын жараны катары ушул Кыргызстанда бир жолу жашаган укугубуз бардыр деп мен кайрылып атам да. Кыргызстанда бир жолу өзүбүз жашаган укугубуз бар да, эми үй салып жашаган. Кыргызстанда жашабаса эми Америкага кетели, кандай кылабыз эми? Азыр ушул күндө сенин үйүңү бузам деп атат, снос кылам деп 25-ине сноска койгон. Ким? Сот аткаруучуларга берет экен да. Сот аткаруучулар ошол кагазды берди да, 25-июнда келебиз деп. Бияк бузулса каяка барасыз? Бияк бузулса билбейм эми, Кыргызстанда ушинтип бир жолу жашаганы укугу жок болсо каяка барышты деле билбей калдык да. Канча балаңыз бар? 4 уулум бар, 4 уулум. Эч жерде иштебейсиз. Эч жерде иштебейбиз, биз эми эптеп тирлик кылган адамбыз, анан зорго тирлик кылып атсак, ушул өзүбүздүн жашаган үйүбүздөн ажыратып анан ушинтип бизди 2007-ден бери кыйнап келет да. Мен 2007-жылдан бери ушу көчөдө эле жүрөм да. Али анга барам, али мунга барам, тирлик деле колго келбейт да жакшы. Эми иш баштаганда ушинтип чакырып калышат. Анан кете бересиң, анан ишти кылайын десең үйүңө андай мындай деп ушинтип эле жүрөбүз да. Мен 2007-ден бери ушул неме боюнча кыйналып жүрөм да, ушул документтерим менен жүрөм да көчөдө. Урматтуу көрүүчүлөр, мына жогоруда Мирлан мырзанын маегин уктуңуздар. Андан кийин биз ушул Ташбулак деген
Мурда айыл өкмөт азыр айылдык аймактык башкармалык болуп калыптыр. Азыр Коңгантиев атындагы муниципалдык башкармалыктын башчысы болуп иштеп жаткан Майрам деген эжебизге бардык. Фамилиясын дагы азыр алдыңкы бөлөктөрдө тактайбын, бир аз унутуп атамын. Бирок ал күнү 23-июнь күн болуп, кыскасы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин майрамы болуп калыптыр. Ошого ошол мекемеде бир дагы жан жок экен. Чынына келгенде биз ал айылдык аймактык башкармалыктан Майрам деген эжени тапкан жокпуз. Биз ага эмне үчүн бардык? Себеп дегенде Мирлан мырзанын бизге берген көрсөтмөсүнө же маалыматына ылайык, ошол мекемеде мурда Ташбулак айыл өкмөтү отурган экен. Ошол Ташбулак айыл өкмөтү, эми ошол Ташбулак айыл өкмөтү кыскасы ошол айыл өкмөттөн ушул жердин документтерин алып токтомун чыгарганмын деди. Демек ал жерде ал мекемеде мисалы АТРдин негизинде шаарга өтсө дагы бирок архивдик материалдар бар болду экен. Анан азыркы иштеп жаткан жетекчиси жанагы Ташкожо Гыязов тууралуу маалыматы бар болду экен деген максатта бардык. Бирок жеринен ал күнү таппадык. Эртеси күнү телефондорун таап, ошол Майрам эженин телефондорун таап, Майрам эже менен байланыштык. Ал бизге мына ушул азыр мен төмөндөгүдө ошол эженин маалыматын берем. Себеп дегенде Тайкожо Гыязов тууралуу өзүнүн калыс пикирин ортого салды. Себеп өзүнүн маалыматына караганда ал дагы бир кезде ошол Тайкожо Гыязов тууралуу өтө мындай каршы пикирде болгон экен. Кийин анан кантип бул эже мисалы үчүн Тайкожоевдун ушул жогоруда аталган иштерге барбагандыгын бир таан бергендигин өзү айтып берди. Кыскасы бул өзүнүн сөзү. Мен ошондой деп түшүндүм. Анан өзүнөн уруксат да алдык. Майрам эже ушул маалыматты сиздин өзүңүздүн уруксатыңыз менен берип коелу деп. Ал эже макулдугун берди. Анан бул жерде өйдө ылдый ички жана баягы жеке жактарга өтүүнү мен бербей эле коюуну туура көрдүм. Себеп дегенде ички маселе, анан жеке маселе бул өзүнчө тема болсун деген максатта менин азыркы негизги бере турган максатым бул Мирлан Кыдырмамбетовдун өзүнүн жазган арызы боюнча кетейин дедим. Демек, ошол Гыязов Тайкожо ал эми азыр аксакал болуп калыптыр да. Ал аксакалдын азыр жашыда бир топко барып, анан бизге маек бере албагандыгын ошонун айлана тегерегиндеги тааныш билиштери айтты. Анан анын телефондорун да издеп көрдүк, абдан издеп көрдүк, эми өзүнөн эле маалымат алайын депчи. Бирок ошол маалыматты биз Майрам эженин сөзүнөн калыс пикирде, орток пикирде берген маалыматын сиздерге коюп берейин деп атам да. Ал ким болгон, кандай болгон, анан анын пикирин дагы угуп көрөлү деп сиздерге азыр ошону тартуулайын, өзүңүздөр баа бериңиздер. Ал күнү сиздер Майрамга деп кетип калган экенсиздер. Эч ким жок экен мекемедечи. Такташтырып сиздин номуруңузду салайын десем. Муниципалдык кызматкерлердин күнүнө мэрия жыйынга чакырган, ошого барганбыз. Ошол күнү эмесе сизге барып бетме өтө эле жолугайын деп бардым эле өзүчө. Биринчи таштада эч ким жок, экинчи таштада эч ким жок. Анан ошого анан азыр мен журналистмин эптеп ушу мэриядан телефондоруңузду таап сизге чалып аткандагым. Башында мен биринчи өзүм телевидение алып келип тарттырып, жерлерди сатып өдү деп биринчи каршы чыккандардын бири мен болгомун. Анан кийин карасам, чынында эле бул жерде совсем тема башкача жаткан экен. Бул жерде баардыгы эле баягы поделка токтомдор да, жасалма. Мен алардын баардыгы менин көзүмөн өттү да, чынын айткандачы. Жетекчи болуп мэрге келгенден кийин бүтүн көз алдыман өттү. Бүт баардыгы фамилиялар баш Гыязов болгон менен подпистер башка адамдардын подпистери менен кеткен. Ошодо эже мынакей азыр биринчи подписи ошол адам болуп калгандан кийин анан Гыязов болсо эле Гыязов жер сатыптыр дей беришет экен да, жерди сатып мазасын көргөндөр башка болуптур дагы, ортодо жөн эле страдать эткен адам Гыязов болуп атат да. Жо мен, например, лично мен гектарлаган жер сатканын мен өзүм депутаттык созуумда дагы ошол мен силерге окшош эле немеде болчумун да, пикирде болгомун да мен дагы. Анан кийин келип сот отурумдарына катыштым, ар түрдүү сот отурумдарына. Анан ошондон тыянак чыгарып, значит, бул адамда күнөөсү жок экен, бул адам фамилиясын роса көп адам пайдаланыптыр деп калдым да. Көбүнүкүндө эле мисалы үчүн Зумаевдин подписи жүрөт, Төрөкөжоевдин подписи жүрөт, фамилиясын коюп алышкан Гыязов болуп туруп, Гыязов деп туруп, неменин подписи жүрөт, Баевдин подписи жүрөт, Гыязов деп коюп, андан кийинки айыл өкмөттөр да эми чыгып, капчыларынын, орун басарлардын баардыгынын эле Саиттин колу жүрөт.
Anан эми алар колунда печати менен у кишинин фамилиясына туктум чыгара берген болсо ал адамдын күнөөсү эмес да чындыгында. Ал аксакал, ал азыр аксакал ооруп атабы? Ал адам азыр ооруп калган, ал немеден ичегиден ооруп жүрөт да, бирок мен именно ушу боюнча өткөндө мен мэриядан келип ал кишиге чалып сурадым, ушундай деп бир Мирлан деген мен мэрияга немеге чакырган экен, ошол боюнча түшүнүгүңүз барбы десем, аны мен тааныйм деди. Анын апасы келип бизден 20 сотик берди, 15 сотик берди, точно эсимде жок. Bir жерде ушу жерде мака эгип туралы деп кыйналып атабыз дегенде мен макул деп биз бергенбиз дейт. Анан кийин ошо жерде берилгенден кийин эми бул бергенби же башкалар бергенби билбейм, иши берилген эле жери болчу дейт. Анан кийин барып ошо жерде булар жана бир киши айтат экен, айткан окшойт эле да, баягы жерин фак курганга жерин берет дагы. Анан ушулар мака эгип турабыз деген жерге баягы али кишиге чекке жер көрсөтүп беришкен, кыскасы ушундай болгон экен. Ошол кишинин ал киши калктуу конуштун ортосунда деп өзүнүн чегин факка бошотуп берет экен дагы, ошо факка жерин бошотуп берген адамга жер беришкен. Кыскасы анан булар жана временно эле пайдаланып турабыз деген 15 сотик 20 сотик жерди булар өз алдынча эле бербейм деп ээлеп алышат экен да. Ушундай деп түшүндүрдү да, мага ошондой айтылды бирок. Киязов ошентип түшүндүрдү сизге? Ооба, ошондой деп түшүндүрдү. Эми сиз азыр ушул айыл аймактык башкармалыктын башчысы катары эми сиз да кызыгып сурадыңыз да ошондо ушундай маалыматтарды берди Киязов. Мени бүгүн мэрияга немеге чакырды. Ошондо мындай деген бир адам ушундай экен, немеде ынтымактан деп айттым, сакалчан десем, ошол күнү мен эми азыр аты эсимен чыгып атат, сиз айтсаңыз эстеп атам да, ошо Мирлан деген десем, значит ошол адам ошол болсо керек деп ошондой деп айтты да, ошол адам болуш керек. Бирок ал биз жөн эле мындай эле пайдаланып тур деп фонддун жеринен жер бергенбиз, бака эгип турайын деп сурашканда деди. Анан ошо жерди өздөрүнчө ээлеп менин жерим деп ээлеп алышыптыр деди да. Анан кийин аны жанакы фак курабыз дегенде бир киши жерин бошотуп берген экен да, ал кишиге ошолордун жанынан жер берген, ушундай деп түшүндүрдү мага. Ошо кызыл китебин көтөрүп алыптыр да, Майрам эже. Ошол кызыл китептерин көтөрүптүр, анан мен билбейм, бирок мага ошондой түшүнүк берди, бирок ал маалда мен жок болчумун дагы, эч нерсени билбейм. Анан ошол маалыматтарды берип кое берейин. Ушуга уруксат Майрам эже. Бере бериңиз маалымат. Рахмат эже, ишиңизге ийгилик анда, чоң рахмат. Андан чыккандан кийин биз түз эле прокуратурага бардык. Прокуратурага барардан алдын баягы Мирлан мырзанын сөзүнүн арасында айтылып аткан жана Мамыт деген киши, азыр эми ушул Мамыт мырза менен, Мамыт аксакал менен тиги Мирлан Кыдырмамбетовдун ортосундагы талашчуу жерге айланган да, мына азыркы жерчи. Прокуратуранын буга чейинки ушул губернатордун түздөн түз тапшырмасы менен Жалал Абад облустук прокуратурасынын ишти ошол шаардык прокуратурага тапшыруу аракетинин негиздемесине ылайык биз Асан деген прокурордун жардамчысын, ошо прокуратура өкүлүн издеп бардык эле, бирок ал жумуш ордунан кезиктире алган жокпуз. Себеп дегенде анын ордуна ушул Айбек деген ушул прокурордун жардамчысы бизге маалымат берди. Мирлан мырзанын бизге берген маалыматына караганда ушул тиги атаңа бар, энеңе бар деген иш болуп атат. Дагы эле менин ишим жакшы көзөмөлдөнбөй жатат деген пикирин дагы ошол прокуратуранын мекемеси ичинен суроо берип, жоопторду алганча уктук. Мына ошол көрүнүштү сиздерге тартуулап коеюн. Прокуратура эмне деди? Андан кандай жоопторду алдык? Айбек мен атым. Айбек, азыр Асанды айтып түшөм дедим да гана мен жок деп койдум да. Азыр Асан ушерде ошода. Жөн эле жашыбай эле келип айтып көрбөйбү чындык. Эми мен мындай кылып атабыз бизде. Качпаш керек де. Биз эми Айбек чындыгында 2007-ден бери жүрөм мен ошодочу. Анан ушу кызматкерлер аяк бар, бияк бар деп мисалы кече губернатор айтты, кече губернаторда немеге буйрук берди, облук прокурорго.
Para verildi. Ana nem Hasan'a gelsem advokat tavuk verildi. Sizlerge advokatın gereği var. Kadir aka, ол sizge эмне деп айткан мен билбейм, ал боюнча мен sizge бир нерсе деп айта албаймын. Ал боюнча мен sizge бир нерсе деп айта албаймын. Мен өзүм ишим кылайын. Мен өзүмдүн ишим кылайын. Эгерде siz буга чейин арыз жазган эмес экенсиз, арыз жазыңыз. Эгерде жаза турган болсо, биз ошо сиздин койгон дооматыңызды тактап беребиз. Андан башка мен бир нерсе деп айта албаймын. Айбек мырза, Асан мырзага чалып бериңиз, алса алды, албаса жок да. Üstüne yaşanan yerinizi yazınız. Onu yazamıyor. Ali Ceygen'e ayttım şu Niyazi Taygojo'nu karap verin yani Niyazi Taygojo benim yerimi satıyoruz ki aylık mutlu olurgan mezgilinde desem Niyazi Taygojo'nu biz aktap koyganmız. Niyazi Taygojo'nun işi eskilip ketken dediler. Kanda eskirep. Siz arız yazınız bile, bizge arız men kaydınız bile. Ben emin meriyaga girdim hele. Murunku meriyaga az ketdi go, oşo meriyaga girsem, oşo nemege jiberdiler. Arızlarım var. Yok, toktop tursanız, mындай, мен бир сизге жардамчы катары суроо берейин. Президенттин ишеним өкүлү чоң жыйында президенттин тапшырмасы менен жерлерди кыдырып жүрөт. Ошондо сиздер өзүңүздөргө прокуратурага ошол элдин көзүнчө дайындаган экен. Ушул маселени карагыла деп бизде бар записьтери полностью. Анан ошого чейин сиздерде мына уже канча күн өттү? 21 майда. 21 майда кайрылган болсо, бүгүн 22 июнда бул президенттин тапшырмасы да. Президент жазып отурам деген сөзү бар. Ар бир кайрылган жазып отурам деген сөз. Демек прокуратура буга чейин чара көрсөтүлдү да. Туурабы? Же мен төрмө сүйлөп койдум бу. Men arızını taktayınca. Жок, O kişinin ben birinci жолу көрүп атам. Siz bana birinci жолу көрүп атасыз. жазыңызбы деп атасыз да, мен ошо маалымат айтып коюм. Сизгечи маалымат ретинде айтып коюм. Билбеймин да. Азыр бул кишини биринчи жолу көрүп атам. Сиз да мени биринчи көрүп атасыз, туурабы? Мен сиздин арызыңызды караган эмесмин. Ошого президенттин өкүлүнүн сөзүндө мисалы сиз өзүңүздөргө тиешелүү суроолорду жазып иштебейсиздерби? бизде бул жерде кызматкерлер көп да, мен жалгыз өзүм эмесмин. Şakara yazıyor da Kaçı götürüyor? Ergeç Otobay deb yazayım. Otobayev koçusu. Otobayev. Ошентип урматтуу көрүштөр, жогоруда өзүңүздөр баамдагандай, өзүңүздөр байкагандай, көргөнүңүздөрдөй маселе азыркы күндө, азыркы учурда мына ушундай абалда илинип турат. Жакынкы күндөрү сыноо иштери уланып турган болсо, же болбосо сот аткаруучулар тарабынан мисалы үчүн мыйзамдын негизинде үй бузуу аракеттери жүргүзүлө турган болсо, анда Мирлан Кыдырмамбетовдун чын-чынына келгенде мисалы үчүн үйү жок калат. Ал эми жогоруда өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул арада кошуналары дагы өздөрүнүн ойлорун ортого салышты. Мамыт Аксакалдын бизге берген маалыматына караганда экинчи тарап деп коеюн, себеп дегенде Мирлан мырза бизге арыз жазгандыктан биз аны биринчи тарап деп айтканга милдеттүүбүз. Мирлан мырзанын ортосундагы талаштуу жерди Мамыт Аксакал бул бири-бирине накладка эмес, бул бири-бирине өтүп кеткен чек ара аймактарынын үстүнөн гана бизде талаш иштери жүрүп атат. Bunu мамлекеттик кадастр мамлекеттик мекемесинен Ош кечиресиздер Жалал Абад филиалынан да тактасаңыздар деди. Бирок ал күнү биринчиден Манас шаарынын мэри даярдалгандыктан, экинчиден ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин майрам күнүнө туш келгендиктен биз ошол жогорудагы аталган мекемелердин жетекчилерин иш ордунан тапкан жокпуз. Алар менен байланыша алган жокпуз. Бирок негизги каармандар сүйлөп берип аткандан кийин ушул биз көтөргөн маселени алар деле социалдык тармактар аркылуу көрүшөбү, кыскасы эске алышат деген ойдобуз. Кыскасын айтканда мына ушундай жартылай иликтөөнүн жүрүшүндө биз негизги каармандардын ойлорун сиздерге ачык бере алдык. Ал арада мисалы ошол каармандардын ушул конфликтке чейинки келишине себеп болгон адамдардын дагы аттарын атай алдык. Эми канчалык деңгээлде бул мыйзамдуу же мыйзамсыз экендигин
укук коргоо органдары далилдеп ачыкка чыгарышат деген үмүттө азырынча ашыкча сөз сүйлөбөй турайлы. Себеп дегенде алдыңкы күндөрү балким баягы үй бузуу фактысы же болбосо Мирландын маселеси оң жакка чечилип калышы мүмкүн. Себеп дегенде бул боюнча прокуратура органдары жаңы эле катты дагы ошол Мирлан мырзанын атынан жаздырып алышты. Демек бул эртең бүрсү күнү Мирландын үйү бузулат дегендикке жатпайт деп ойлойбуз. Эми соттун чечимдерин биз талкуулагандан абдан алыспыз. Чечимдер кандай аткарылат? Балким жаңы жагдайлар менен дагы бир нече күнгө созулуп калабы, же тараптар ортосундагы мыйзамдуулук ачыкталабы, адилеттүүлүк ачыкка чыгабы, акыйкаттык ачыкка чыгабы, аны дагы убакыт көрсөтөт. Азырынча бирок Мирлан мырзанын, Мирлан Кадырмамбетовдун тагдыры, турмушу мына ушундай абалга кептелип тургандыгын биз Кудайга шүгүр эле сүрөттөп бердик да. Анан биз дагы бир жолу эскертебиз, урматтуу көрүүчүлөр, мен дагы бир жолу пайдаланып айтып коеюн. Эгерде жогоруда ататылган программанын ичиндеги адамдардын ой пикири болсо, студиябыз ачык, канал ачык, менин телефондорум күн түнү иштейт. Келип, маек берип, өзүңүздөрдүн оюңуздарды ортого салыңыздар деген суранышты кайра баса белгилеп айта кетейин. Ошо менен биздин азыркы программанын жыйынтыгы ушу менен токтоп турат. Анан балким ушул учурдан пайдаланып, же ушул көрсөтүүдөн кийин тиешелүү мамлекеттик органдар ушул маселени катуураак көзөмөлгө алып, тараптардын ортосундагы маселени бир кылка уруш талашсыз чечип берет деген ойду айткым келет.